алтын сертификаттан тышкары ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Талас областы боюнча 2 биздин мыкты окуучуларыбыз жогорку баага ээ болду. Алардын бирөөсү азыр менин жанымда турат. Курманбек кызы Нуржанат деген карындашым. Нуржанат, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Нуржанат карындашыбыз ошо Талас районундагы Козучак деген айылдагы Мамбетов мектебинен быйыл аяктап жатат. Ушул мектептен дайынданып, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Талас районунан эң жогорку баага ээ болду. Ошо канча балл алдың, ошолорго кантип жеттиң, кандай кыйынчылыктар болду, ошол жөнүндө кыскача айтып берсең. Мен негизи ортодон 223 балл алдым. Бул балга жетиш үчүн көп эмгектендим. Ошондой эле менин ата-энемдин эмгеги дагы абдан чоң. Чоң апамдын апама дагы ыраазычылык билдирем. Ошондой эле мен окуган Мырзабек Мамбетов атындагы орто мектебинин эже агайларына менин кыргыз тилден берген Мусаханова Самара эжеме, математика сабагынан берген Айдаралиева Гурбахан эжеге ыраазычылык билдирем. Ушул эже агайлардын жардамы менен ушул балга жетип отурам. Ошондой эле жыртыга даярдоочу курстарга дагы кошумчалап баргам. Нуржанат, негизи баягы тестке киргенде өзүнө сүрүү болот эмеспи? Көп балдар сүргөйт, толкунданат. Анан сен болсо жогорку баллга ээ болуп атасың. Ушул боюнча тажрыйбаң менен бөлүшүп кетсең. Эртең күнү өзү кандай болот экен? Биздин кийинки тест тапшыра турган балдар эмнеге көңүл буруш керек экен? Ушулар боюнча маалымат берип кетсең. Мен тажрыйба менен бөлүшсөм, бул сынамдык тесттерди көбүрөөк жазса, бул негизги тесттин өзүнө кирип жатканда анчалык сүр болбойт. Сынамдык тесттерди көбүрөөк жазганда бул толкундануу жоголот дагы, өзүнө ишеним артат. Ошондуктан бул негизги тестке киргенде анчалык деле сүр болбойт дагы, толкундануу да болбойт. Билимтал коомдук бирикмесине ыраазычылык билдирем. Окуучуларга жакшы мотивация берип, окуучуларды дайым колдоп таяп келет. Ошого сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Рахмат.